Пластиктин өзгөчөлүгү бул өзүнүн технологиясы менен боюнча жасалган да. Мына поставочный профиль деп коет. Муну профиль пластиктин ылдыйына кагылат, профилдин астына кагылат. Элдерге пилов жагып, кышында көмүргө, отунга, электр энергияга эконом бар. Жайында үйдүн ичин салкын бирдей температурада кармап берет. Бул клей неге жооп берет? Не кызмат аткарат? Так, бул клей болсо ушул жылуулукту кармап берет да, айымча. Өзүнүн технологиясы боюнча ушундай клей түртүлүш керек. Жалпы элдик каналдын көрүүчүлөрүнө ысык салам жолдойбуз. Достор, сиздер мени WhatsApp'тан, видеолордун комментарийинен аябай тыттыңыздар, качан пластик айнек тартасың деп. Мына бүгүнкү чыгарылышта ушул пластик айнекке убактысы келген экен. Буюрса сиздерге болгондо дагы бир кичинекей цех эмес, кичинекей сатуучу эмес, чоң түштүк регионундагы эң сапаттуу, эң чоң компаниялардын бири мына Айнекстан компаниясынын тешик терезелерини, сапаттарын көргөзүп бермекчибиз. Бул компаниянын өзгөчөлүгү жөнүндө кыскача айта кете турган болсок, достор, эң биринчи эле сиздер көп сурайсыздар, бизден бөлүп төлөө жагы бар бекен деп. Айнекстан компаниясында мына бөлүп төлөө жактары дагы бар. Жана ошондой эле сапаты жагынан эми буюрса видеону акырына чейин көрсөңүздөр, сиздерге өздөрүнүн цехтери, даже керек болсо терезелер дагы өздөрү өндүрүшөт экен. Ошол жактарын дагы сиздерге сонун кылып чагылдырып бермекчибиз. Андыктан достор, бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Биринчи кайсыдан, терезелерден баштайт окшойт да? Биринчи терезелерден баштайлы. Жалпы маалымат берип коелу. Негизинен биз пластик терезелерди Россиядан алдырабыз. Россиянын, маселен, Брусбокс деген фирмасынан келет, түйүз. Брусбокс деген фирмадан келет. Только российский профиль менен эле иштейбиз бул жерде. Анан профилдер бири-биринен эмнесинен айырмаланат. Башкача айтканда биз буларды камерасынан айырмалайбыз. Камера дегенде бул жери эсептелет. Маселен, бул жер эсептелет 1, 2, 3. 3 камералуу профиль, талшынасы 60 болуп кетет. 3 камера. Ал эми булар 4 камера. 1, 2, 3, 4. 4 камера. 4 камерадан, ушул 3 камерадан тартып 6 камерага чейин болот. Профилдер өздөрүчө, булар 6 камералуулар. Маселен, булар 6 камералуулар. Анан бул жерде светтерге чейин бар. Маселен, коричневый светтер, дуб монумент, анан серый, золотистый светтер бар. Мындан тышкары сырты коричневый, ичи ак болгон профилдер дагы бар. Мына көрсөңүздөр болот. Бул жагы ичи, бул жагы сырты. Ушунун эле сырты серый, ичи агы дагы бар, мондойлору дагы бар. Анан булардын өзгөчөлүгү бул пластиктин ичине салына турган темирлери. Бизге маселен муну эң кымбатыга эмне материалдар кетсе, ушунун ичине круговой салынат. Бул пластикти кармай турган ушулар да, башкача айткандачы темирлер, ушул темирлер. Эң кымбатыга эмне материал кетсе, эң арзаныга деле ошол эле материал салынат. Көп жерде билсеңиздер керек. Бул профиль, значит, арзан пластикке дагы, кымбатына дагы ичине сапаттуу, жакшы баарына бирдей скелет салынат экен, достор. Ар бирине салынат бул терезелерчи. Биз каждыйга салынат, анткени биз ар бир коюлган бир терезе коебузбу, эки терезе коебузбу, бардыгына гарантия беребиз да. Гарантия бергенде эмнесине гарантия беребиз? Маселен, айнектин иштөө механизмдерине, муну иштөө механизмдерине, мындан тышкары мына ичи терде бууланып кетпешине 5 жыл бою ушул биздин көзөмөлдө болот. Неме, анас жанагы камерасы жөнүндө айттыңыз го, шуну да сурай кетейин. 3 камералуу дедиңиз, 6 камералуу, же болбосо 4 камералуу экен. Булардын айырмасы эмнеден болот? Мисалы 3 камералуу менен 5 камералуунун айырмасы кандай болот? Сапаты жагынан же жылуулугуна таасир береби, эмнесине таасир берет? Мисалы мен 3 камералуудан коюп койгон болсом үйгөчү. Бул айырмачылыктары, бул болгон профилдин талшынасынан айырмачылык бар, анан жылуулуктан дагы айырмачылык бар. Бирок материал кеткен материал бирдей эле кетет. Мындан тышкары жылуулукту кармай турган бул стеклонун дагы айырмачылыктары бар да.
Азыр сиздерге жогоруда көрсөтүп берем. Стеклонун түрлөрү бар бизде маселен. Кышында үй ичинде жылуулукту сактаган, жайында күнүн ысыгын өткөрбөгөн стеклолор бар. Анан отдельно көрсөтүп берем. Берге эми образец кылып коюпсуздар, Ооба. Бул жерде ак экен. Булардын азыр ушул жерде көрсөткөндөр турат да, туурабы? Бааларыны айтып берсек болобу биздин элдик каналдын көрүүчүлөрүнө? Себеби бизде көбүнчө видеолорубузда айтышат, эмне баасын сурабай калдың депчи. Бизде мындай эсептелгенде расход материал эсептелет. Башкача айтканда, эгер терезенин бөлүнүштөрү, ачылыштары көбөйсө, акчасы да көбөйүп кете берет да. Ушул терезе сырты коричневый ичи ак терезе бул. 1.40-ка 1.40 болуп коюлган. Бул подоконниги менен коюлганда стандарт 1,5 кирпичке подоконник эсептелсе, бул 16 миңден түшүп калат экен ушул терезе. Сырты коричневый экен, достор. Ичи болсом ак экен. Анан бул жерде механизмдери мынасы эмне баягы коопсуздук, жаш балдар ачып албаш үчүн эме окшойт да? Бул экинчи этаждарга коюлат, детский ограничитель деп коюлат. Анан мындан тышкары муну эки положенияда ачылып турган сложный механизм деп коет, открывание. Бул үйдү желдетиш үчүн, шамалдатыш үчүн ушундай коюп коет. Бул 1000 сом айырма берет бир терезеге. Эгер ушундай коюлса 1000 сом кошулуп калат дегендей. Ушул механизм мына өйдөсүнөн ушундай болуп ачыла турган болсо, же болбосо беркиндей механизмди кошо турган болсок, болгону 1000 сом кошулат, 1000 сом айырмачылыгы бар. Мисалы ушул размер канча болуп калат? Бул 1,20 1,40 бул 17 миң болуп калат. Мына терезе бул туп монумент дейт, бир аз кымбатыраак профиль, 6 камералуу. Мына жерде турган профилден коюлган. Мунусу мраморный подоконник коюлган. 1,20-га 1,40 ушул 17 миң. Подоконникти эми мындай простойраак кылып, арзандатыш үчүн эми көрүүчүлөрдө мисалы чөнтөгү ар кандайлар бар да. Бирөө арзаныраак койгусу келет, чөнтөккө карап дегендейчи. Бул мисалы 17 миң сом экен, подоконниги менен, арзаныраак варианттарынан кандай? Эгер ушул эле терезе мисалы 3 камерадан болуп калса, бир 13 миңден түшүп калат, мындан коюп калса. Ушул 1,20 1,40 размер болгон болсо, достор, бул Айнекстан компаниясынын биз азыр мына Закадрамдагы цехтерине көрүп чыктык. Буюрса видеонун акырына чейин көрсөңүздөр, сиздерге дагы ал баягы жасалуу ар бир шагыны көргөзүп беребиз. Булардын эми баасыны сиздер бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок бул Айнекстан компаниясынын өзгөчөлүгү эң биринчиден сапаты жагынан аябай чоң маани берет экен. Мисалы мына бул Аннас айткандай ичинде профилдери даже кээ бирки жерлерде арзан болгону менен коюлбай калышы мүмкүн экен. Бул дагы мындай хитрость да, туурабы, кээ бирки сатуучулардын ортосундачы. Ушул профилдеринен, айнектеринин жасалганы боюнча өзүнчө бир машинкаларын азыр көрөсүздөр, өзүңүздөр эле сразу түшүнөсүздөр. Чындыгында бул Айнекстандын сапатына бая чоң маани бергендиги боюнча. Маселен ушуну эле көрсөтүп коеюн. Мына ичине салына турган темирлер. Мына башка атайын муну алып келип койгон. Башка жерде эмнеге мынчадан, сеники эмнеге мындай дегенде, мына караңыздар. Бул айнекти кармай турган бул да, мына кол менен кылганда бул ийилип кетет уже. Көпчүлүк терезе коюлгандан кийин уже ачылып жапканда жакшы ачылбай, жабылбай, пластик таштап жүгөргөнү ушунан болот да. Аябай күн ысыкта бул пластик ийилип кетет. Мына ичине башкача айтканда терезени кармай турган ушул темирлер болот. Ичине салына турган темирлер. Муну карасаңыз кол менен мындай кылганда эле бул ийилип кетет. Мындайча айтканда, мисалы кишинин дагы эле бизди кармап турган сөйөк турабы, скелет. Бул пластик терезени кармап турган, значит, бул профилдер. Профилдер. Бул эшиктер дверной профилден жасалат. Башкача айтканда, мунун дагы өзүнчө эшик себеп дегенде бул ар дайым ачылып жабыла турган эшик да. Эшик дагы көп ачылып жабылса, бул өзү таштайт. Эгерде моундай калыңдыкта темирлер салынбаса ичине, өзүнүн технологиясы боюнча жасалбаса, бул эшиктер дагы качествосы башкача айтканда ачылып жапканда уже проблема болуп калат да. Анан муну кармай турган четинде петлялары. Бул жерлер, бул кымбат качественный коюлат. Булар вообще действительно сапаттуу окшойт. Мындай же маани берген эмесминби?
Ооба. Мына көрүнүш бул атайын образец катары койгонбуз. Буларды маселен душтарга койсо болот, стеклолорунчу. Ушундайларды душтарга койсо болот. Бул эшик вообще ошондо душка койсо болот. Бул каяка ылайыкталган мисалы? Бул главный ходторго деле, меш комнаттарга деле эшиктерди койсо болот. Просто биз бул жерге образцтерди коюп койгонбуз, образец катары. Кааласа ак цветинен десе ак цветинен, же светной десе светнойлордон коюп беребиз. Мындан тышкары главный ходторго азыркы учурда эң көп коюп атканыбыз бул алюмин эшиктер. Бул алюминдин да эки түрү бар. Башкача айтканда холодный серия, анан теплый серия деп коет. Бул термо деп коет, теплый серия. Маселен мунун ичинде жылуулукту сактай турган термомостор болот мына ичинде көргөнүңүздөрдө. Холодный сериясы кандай? Ал Холодный серияда мына суук өткөзө береби же суук кандай? өткөрөт. Суук өткөрөт. Значит, баягы жылууланта турган эме жерге коюштун кереги жок экен да? Жылуу болуш керек болгон жерлерде, а? Ооба. Анан мындан тышкары эми стекло боюнча көрөлү. Пластиктин өзгөчөлүгү бул өзүнүн технологиясы боюнча жасалганда, мына поставочный профиль деп коет. Муну пластиктин ылдыйына кагылат, мына профилдин астына кагылат. Мунун аткарган кызматы, караңыздар, сырттан келген суукту биринчиден пластик кармайт, экинчиден ичинде резинка тосот, мына сырттан келген суукту. Подоконник болсо, мына подоконник болсо ошого барып кийилет. Маселен биз коюп бергенден кийин, эгер клиент подоконникти алмаштырыш керек болсо, болгон астында пеналарды гана бошотуп туруп, муну катуу тартканда бул өзү коюп жиберет, мынабычы, коюп жиберет. Целый айнекти демонтаж кылбайт да. Анан салганда кайра пенаны сүртүп туруп эле, муну катуу түрткөнө кармап коет, уровеньге коюп коет. Анан подоконникти алмаштырыш оңой эле болот экен. Оңой эле болот. Ал эми башка көп жерде билсеңиздер керек, мунун үстүгө эле подоконниктин үстүгө эле айнекти отургузуп коет. Клиент алмаштырыш үчүн целый айнекти демонтаж кылганга туура келет да. Ал мынабы эмне дедиңиз? Поставочный профиль. Поставочный профилди көп жерде койбойт болуш керек. Койбойт, ооба. Мындай эле сразу подоконниктин үстүнө эле коюлуп кетет, а? Ооба. Демек сиздердин да бул дагы бир өзгөчөлүгүңүздөр экен да? Ооба, өзгөчөлүк. Анан мындан тышкары биздин погодада билсеңиздер керек, пена 1 жыл 1,5 жылда өзүнүн күчүн жоготот. Күнгө күйгөндөн кийин өзүнүн күчүн жоготот. Натыйжада айнектин терезенин бурчтарынан кадимкидей суук шамал кире баштайт да. Бизде мына атайын защитный герметиктен клей болот. Бул пена кургагандан кийин терезе менен тегиз болуп кыркылып, андан кийин мына үстүнөн сүртүлөт. Мындай болуп сүртүлөт. Бул, то есть мына ичинде пенаны сактап берет. Күндөн сактап берет. Мынабы пеначы эгерде герметик сүйкөлбөй калган болсо функциясын жоготот, эгерде герметик сүйкөлгөндөн кийин ал кармап калабы? Кармап. Мындай строго өтпөйт, а? Жок, өтпөйт. Ушул өңүттө сакталат. Өзүнүн функциясын сактап калат, ушул пена боюнча мисалы көп жаңы терезелер коюлганда, мисалы пенасы боюнча саргайып турган немелерди көп көрөбүз. Ошол нерсени түшүнүшпөйбү же билбейби? Көп усталар мисалы алып барып пена боюнча эле калтырып кетишет го. Ооба. Бул ош боюнча бизде эле бар. Пена эме боюнча. Себеп дегенде бизде терезе кантип жасалыш керек, кантип орнотуш керек деген нерсеге жооп бергени үчүн ушундай бар. Анан ушул өңүттө клиенттерге коюп бергенден кийин биз официалдуу түрдө гарантия беребиз. Маселен, мондай кылып коюлган терезелердин чертеждору бар. Мына. Ар бир коюлган клиенттин өзүнүн чертеждору болот. Айнек терезе, кандай терезе койдурду, бүт маалыматтар бар ушул жерде. Анан мына жерде акырында гарантийный талон. Мынакей. Бул мурунку жылы коюлган терезенин гарантийный. Демек, келишимдин негизинде сиздердин терезеңиздердин баягы чертежу дагы болот, гарантиясы дагы болот. Сиз чоң серьезный компания экенсиздер да сиздер, а? Ооба. Жакшы, дагы эмнеңиздерди көргөзсөк болот? Бул жактан стеклону көрсөтсөк болот. Стеклонун түрлөрү бар бул жерде. Маселен, азыркы учурда эң көп койдуруп атканы бул мультистеклолор деп коет. Булардын аткара турган кызматы обычный стеклодон. Кышында үй ичинде жылуулукту сактайт, жайында күндүн ысыгын өткөрбөйт. Эми ушул нерсени бул жактан текшерип көрсөтүп берейин сиздерге. Мына коюлган терезе обычный Кыргызстандын терезеси, обычный стекло токмоктуку. Бул мультистекло, Россиядан келет. Эми караңыздар, мына кол коюп көргөндө уже байкалат да. Сразу ысык урду, бул да? Эми мунусуна коюп көрүңүз. Мындай кылайын. Мунусунда эч нерсе жок экен. Мунусунда уже кадимкидей ысык уруп атат. Ооба. Эми караңыздар. Кышкы температура боюнча карасак,
үйдүн ичинде жылуулук сыртка чыгып атат. Мынабуда үйдүн ичинде жылуулук сакталып атат. Ошол эле нерсени жайкы температура боюнча карасак, мынабу күндүн ысыгы үйдүн ичинде өтүп атат. Мынабуда күндүн ысыгы үйдүн ичинде өткөн жок. Мынабуда өзгөчөлүгү Демек сиздердин терезеңиздер коюлганда баягы үйдүн ичинде мисалы айнектин астында эмне төшөк, занавеска, обойлор болушу мүмкүн. Ошол нерселер, штора, килемдер, шторалар саргайып кетпейт экен да. ооба. Күндүзү үйдүн ичин көрсөтпөйт, кечинде свет жангандан кийин көрсөтөт. Элдерге плюс жагы кышында көмүргө, отунга, электр энергияга эконом вариант. Жайында үйдүн ичин салкын бирдей температура кармап берет бул. Бул прозрачный болсо дагы күндүзү мисалы сырттан ичи көрүнбөйбү? Көрсөтпөйт. Мунун 3 свети бар. Сиздерде бардык терезелериңиздер ошондойбу, айнектериңиздер? Жок, ар биринин өзүнүн функциясы бар. Маселен, кээ бирлер келет, кышында сырттан жылуулук кирсин, бирок үйдүн ичинде жылуулук сакталсын дегендер бар да. Аларга атайын бул жерде турат, энергиясы берегающий деген стекло бар. Мунун аткара турган кызматы бул үйдүн ичинде жылуулукту сактайт, бирок сырттагы күндүн ысыгын өткөрө берет. Ошондой түрлөрү бар. Ал эми бул жерлерде көрсөңүздөр керек, бул матовый стеклолор бар. Булар душтарга коюлат атайын. Булар баягы көрүнбөй тургандар экен да. Ичин көрсөтпөйт. Алсак болобу? Болот. Мындай экен. Мунун түрлөрү, цветтерге чейин бар да. Булар дагы двойной коюлабы? Мисалы душка жасалганда ошондой жасалат да. Двойной коюлат. Эми булардын баасыны айтайлы десек, урматтуу көрүүчүлөр, мисалы сиздер ар бир клиенттик эми индивидуально да турабы, размерине карап, сиздер өзүңүздөр ушул Айнекстан компаниясынын сөзсүз түрдө телефон номерлерини видеонун астына комментарийге да чыгарып коебуз. Ошол жактан сиздер менен байланышып, размерини өзүңүз мисалы канча жерге коем деп планыңыз болгон болсо, ошого карап эсептеп, анан акчасы чыгат экен, Ооба. Биз достор мына бул Айнекстан компаниясынын офисинин сырткы көрүнүшүн дагы сиздерге бир сыйра көргөзүп коелу дедик. Бул жерде анас образец кылып коюпсуздар да, ар кайсы түстөр боюнча. Ооба. Атайын образецтер койгонбуз. Биз бир гана өзүбүзгө гана жасабастан, ошол ош боюнча пластик терезе жасагандарга дагы орнотуп, стеклолорун жасап беребиз. Анан бул жерде кардалар келип тандаганда да ыңгайлуу болуш үчүн атайын ушундай образецтерди койгонбуз. Мына азыр достор биз жана сиздерге ичинен көрүп ичинен тарттык элек. Сыртынан ичи көрүнбөйт экен, мисалы, мына терезелерден. Көрсөтпөйт булар. Көргөзбөйт. Бул жагына дагы жана сиздерге көргөздүк, достор. Ичинен мисалы мына биринчи терезени көргөздүк элек. Сырткы коричневый экен. Ичи ак. Бул дагы өзүнчө бир мисал катары коюлуп тур. Мыналар эмнеси? Бул атайын ушундай заглушкалар коюлат. Бул слифтики. Көп жерде билесиздер, жамгыр түшкөндө үйдүн ичине кирип кетет да, терезенин ичине кирип кетет. Бизде атайын слиф менен мунунан чыгып кетет сууларычы. То есть үйдүн ичине кирбейт деген нерсе бул. Бул каяктагы суу, түшүнбөдүм. Бул жамгыр жаайт. Мисалы мындай жамгыр жаап, жамгыр жааганда, мунун ичине жамгыр тийгенде, көп жерде терезенин ичине, үйдүн ичине карап чыгат да. А биздикине мунун слифинен атайын чыгып кетет сыртка. Подоконниктерде мисалы кээ-бирки терезелерди карасаң саргайып кетет да. Асты ошол суу агып, суу ным болгондуктан ушундай болуп калат. Бул значит сыртка тебет экен да. Ооба. Жакшы, бул алюминий окшойт да. Алюминий, бул алюминий. Алюминидің теплый сериясы булар. Ушул мисалы жылуу болуш керек болгон кышта жылуулана турган жерлерге дагы алюминий терезе койсо болот, Ооба. Маселен, алюминде жогоруда айтып кеткенде 2 серия бар да. Холодный серия и теплый серия. Теплый сериялар көбүнчө үйлөргө, эл жашай турган жерлерге коюлат. Холодный сериялар бул магазиндерге көбүрөөк. Магазиндерге коюлат. Анан ошо жана магазин сиздер мисалы цехтер, биздин көрүүчүлөрдүн арасында мисалы пластик айнек жасап саткан агаларыбыз, инилерибиз да болушу мүмкүн да. Алар менен дагы иштешесиздер да? Ооба, иштешебиз. Материалга чейин полный сат, бул жерде бардыгы бар. Ручка, ошол терезе эшиктерге кандай материалдар керек болсо бардыгы бар. Ушул жерден келип алып кетселер болот. Оптом розница дагы бар. Кызмат көрсөтөбүз. Кызмат көрсөтөсүз да? Ооба. Так, сиздер бул жерде эми терезелерди ушул жерден жасалат окшойт, а? Ооба. Бул жакта стекло даярдалат. Башкача айтканда, мынау спейсер деп коет. Ушунун ичине мынау порошок салынат да. Мынунун ичине порошок салынат. Азыр көрсөтүп беребиз силерге. Азыр көрөсүздөр бул жерде. Бул станок
парашютты салганда көп жерде терезелер бууланып, тердеп, же шамал, чаңда ичи мутный болуп калат да. Ошол нерселерди сактай турган, эгер ушундай станок боюнча, өзүнүн технологиясы боюнча ичине мына парашюттор салынып коюлса, терезелер бууланып, тердеп, же болбосо чаңда мутный болуп калбайт. Мына станок өзү ушул тартипте бизге толтуруп жасап берет. Азыр бияка толуп атабы, ушул парашютка? Көп жерде муну колдо салышат да, колдо салгандан кийин терде бууланып кетет. Колдо салынганда эми кандай какой-то бир толук салынбай калабы? Ооба, толук салынбай калат. Бияк. Ооба, бул жакта ушул терезелердин, стеклолордун размерине жараша мындай спесерлери кесилет атайынча. Анан бизде стеклолордун кесилиши бүт через компьютер беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй, тияктан компьютерга задание беришет. Бул жактанчы. Робот кескенде эми мисалы до миллиметра точно кессе керек. Чаар берет бизгечи. Видеон жасагандардыкы эми по-любому кичине кетиши мүмкүн да, жепек, туурабы? Мына. Демек, азыр бул жерде мындай кылат экен да. Мындай көрсөң, биякта. Мынакта бул агабыз болсом кесет экен, размерлерин коет экен, компьютерде мындай болуш керек деп. Анан бул уже заданияны аткарат экен. Ооба, заданияны аткарат. Бул мисалы бир лист айнектен өзү кайсыл жеринен кесиш керек, кандай кылыш керек билет да, туурабы? Болгон размерлерди эле бул жакка кетиребиз. Ал эми лазер өзү ошол размерлерди бизге тактошуна кылып чыгарып берет. Эми мындан тышкары өзүңүздөр көргөндөй терезе ар кандай абалда келет да. Кээде сырты чаң болуп келет, ал терезе жуулуш керек да. Ошондой ол каждый өзүнүн заданиясы менен бул жака тизилет. Азыр бул жак кескенден кийин колдо алынабы? Ооба, колдо бул жерге алып келип тизишет. Тизишкенден кийин мына чоң аппарат бул мыломойка деп коет. Мыломойчу. Бул жагынан терезе салынгандан кийин бизге бул таза кылып жууп чыгарып берет. İçinde samындап деме кылабы же кандай кылат? Мынакей. İçinde жууп чыгат могу. Уже мынай жуулуп чыгып атыр. Тап-таза го. Мен чын айтсам байкабай калдым, терезенин кантип чыкканын-чы. Ушундай болуп таза болуп жуулуп чыгат. Бул жерде атайын өзүнүн килейи болот. Моундай болуп килей сүйкөлөт сыртынанчы. Бул килей эмнеге жооп берет? Не кызмат аткарат? Так, бул клей болсо ушул мунун жылуулукту кармап берет да, атайынча. Өзүнүн технологиясы боюнча ушундай клей сүртүлүш керек терезегечи. Эгер биз муну өмүткө салып кое албайбыз да. Бул атайын стеклону да сактап берет. Сиздер бул жер вообще чоң бир байкап атасыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бул жерде өзүнчө бир айнек завод деп койсок болот экен да, туурабы? Ооба. Мындан тышкары даяр болгондон кийин пирамидаларга ушундай болуп тизилет. Биз бир гана жогоруда айткандай бир гана өзүбүзгө гана жасабастан ошо Жалал Абад түштүк аймагы боюнча стеклопакет жасап бере беребиз. Бизден тышкары дагы пластик жасагандар бар да. Ошолорго дагы заказдар менен атайын жасап даярдап беребиз. Даярдап бергенден кийин, демек мисалы пластик айнек жасап өзү саткан байкелерге сиздер ушундай даяр кылып берсеңиздер болот экен, ооба. Жакшы, сонун. Мындан тышкары буларга да доставкалар каралган. Маселен, Ош шаар ичи бекер. Мына көрсөңүздөр керек. Бул жерде уже готовый болуп тизилип турат. Өзүбүздүн машиналар ар бир терезени сапаттуу кылып, сынбай тургандай кылып жеткирип беришет. Ар бир каалаган светте бизге заказ берсе болот. Аксы болсо аксы, Жалал Абад болсо Жалал Абад, Өзгөн, Баткен, Лейлек, Ишыкса түштүк регионунун кайсыл жери болсо дагы өздөрү жеткизип берет экен, достор. Маселен, бул кила деп коет. Бул дагы через компьютер берилет, через сенсор. Размерлерди эле берсек, мына өзү кесип атат, мына. Так размерде бизге бул чыгарып берет. Чыгарып берет. Чыгарып бергенден кийин
Biz жогоруда көрсөткөн içine salına turgan temirler mына. Көрсөңүздөр болот. 1-2'lik kalınlıkta temirler salınat. Her birinin içineçi. Her birinin içine uşular salınat. Бұл жерде алюмин терезе эшиктер ушул жерде жасалат бизде. Мындагы ар биринин өзүнүн процесстери бар. Маселен, мындагы отдельный станок бар. Ошол размерлерди кесип бере турган тайын станоктору бар. Ушул жерде алюминдер жасалат. Бул жер алюминдер өзүнчө, пластиктер өзүнчө жакта жасалат экен да. Алюминдерди көбүнчө главный вход эшиктерди жасап атабыз азыркы учурда. Кандай кылып атабыз? Главный вход эшиктерди, кире бериштерди башкача Эми айтканда. алюминдерди көбүнчө эшиктерге коюлуп атат турган окшойт. Эшиктерге коюлуп атат, мына терезелерди эле коюп берип атабыз. Азыркы учурда алюминди көбүрөөк магазиндерге заказ кылышып атат, же болбосо цехтерге, атайын швейный цехтерге ушундай жерлерге коюп берип атабыз. Же болбосо торговый центрлерге чейин ушундай алюминден коюп. Бул алюминдер кайсыл жактан? Тоже российский Жок, булар, бул алюмин Казакстандан, Хофман деген фирма, Хофман деген. Хофман экен да. Хофман деген фирманын бул. Немецкий технология. Немецкий технология менен жасалат экен достор. Эми бааларыңыздар боюнча кандай? Алюминдагы алюминдагы размерлерине жараша кетет. Бул теплый серия алюминдер кымбатыраак болот. Маселен, $130 жогору кетет терезелери. Ал эми эшиктери болсо $230 жогору болот. Жакшы. Болду? Көрсөтүңүздөр.